Бийликти сындаган акын, активист, журналисттердин камалып жатканы негизи эч кимге деле жаңылык болбой калды окшойт. Мына 2 күн мурда акын Аскат Жетиген 3 жылга абакта калтырылган болчу. Оозубузду жыйгышак деле мынакей бүгүн Канышай Мамыркулова дагы кармалганы, органдар аны үйүнөн алып кеткени белгилүү болду. Азыр анын адвокаты Канышай Мамыркулова 48 саатка камалганын жана ага 278-берене бул жапырт башламандыктар беренеси боюнча айып тагылып жатканын билдирди. Негизинен оор берене экен, коомчулуктагы азыр аны бошотууну талап кылып жатышат. Канышай Мамыркулова кыргыз-тажик чек арасы, Кемпир-Абад келишими, ошондой эле желектин өзгөрүшү боюнча айтор саясий окуяларга, коомдо талкууланып жаткан маселелерге ачык оюн айтып, бийликке мындай так позициясын көрсөтүп келе жаткан эркин журналисттердин бири болчу. Достор, негизи эле Facebook'тагы пикири үчүн дагы, негизи айткан сөзү үчүн бизде камалбаган, куугунтукталбаган адам калбады окшойт. Айрым депутаттар мандатын тапшырып акырын чыгып кетип жатса, мынакей журналисттер, активисттер ушинтип абак артында калып кетип атат. Сөз үчүн негизи эч ким камалбашы керек эле, бул биздин мыйзамда да бар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү жана массалык кармоолор күч алууда. Россиянын аймагында документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС иненин эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, кара тизмеден текшерүү албетте официалдуу. Документ иштерде кандай көйгөй болбосун, Али мырза менен байланышыңыз. Байланыш телефону +7 996 988 33 03. Başladık! Sözler kimliğine! Başladık! Sözler kimliğine! Başladık! Alışayla! Başladık! Alışayla! Başladık! Açın! Saat açık! Ötsün! Saat açık! Ötsün! 19 майга чейин тергөө бүтүшөктү бөгөт кою чарасын камак калуу боюнча түрүндөгү бөгөт кою чарасын тандаган. Ошол тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырды. Эмне деп жүйө келтирип атат? Эми жүйө келтиргенде оор кылмыш деп атат. Жана массалык башламандыкка чакырыктар боюнча бул оор кылмыш деп ошол берененин негизинде камакка алып койду. Жана посттордун экспертизасын сиздер көрө алдыңыздарбы? Эмне деп чыктыр анда? Посттордун экспертизасын биз көрдүк. Ал жерде эксперттер түздөн-түз ошол посттордунда лингвистикалык кандай бир сыпаттамалар бар, башламандыкка чакырыктар бар деп түздөн-түз көрсөтүлбөгөн. Ошондуктан негизи мындайча айтканда эксперттер деле түздөн-түз мындай сыпаттамалар бар деп айткан эмес да. Дагы бир кошумча жагдайы Канышай Мамыркулова өзү мындай активдүү жаран болгон менен бир жагы ден соолугуна байланыштуу мындай медиктердин, врачтардын тыкыр көзөмөлүндө эле да. Бул киши деген дарысын учурунда ичип туруш керек, учурунда мындай контролдон өтүп туруш керек дегендей. Ошону менен катар бул жалгыз бой эне, канча жылдан бери ошо кызын өзү жалгыз чоңойтуп, өзүнчө жалгыз жашап келаткан адам. Ушул жагдайларда эске алып туруп мындай бир башкаруу чарасын жеңилдетип, жок дегенде үй камагына чыгарып бергиле деген өтүнүч менен кайрылуу жазып атабыз азыр. Президент Садыр Жапаров бүгүн 24 мартта Кабар маалымат агенттигине маек берип, журналист Лейла Саралаеванын айткан пикирлерине жооп берди. Анда журналист чет өлкөдө жүргөн журналист Лейла Саралаева YouTube каналында соц тармакта бийликтин дарегин ар кылсын пикирлерин айтып келет.
Саралаеванын билдирүүлөрүн көрүп турсаңыз керек. Акыркы YouTube'дагы берүүсүндө Курманбек Бакиевдин 5 жылдык башкаруусуна сарасеп салып, Камчыбек Кыдыршаевич менен сизди 2005-жылы Бакиевдердин штабында иштеген деп аларга байлоого аракет кылыптыр. Чындап эле 2005-жылы Курманбек Бакиевдин штабында иштедиңер беле деп собол узатты. Президент айтылган сындар чындыкка дал келбестигин айтып, 2005-жылы Куловдун штабында иштеген билдирген. Мен ал журналистти тааныбайт экем, ушунча жыл саясатта жүрүп, көңүл деле бурбаптырмын. Маек деле берген эмес экем. Ошентсе да сурооңузга жооп берип коеюн. Мен 2005-жылы Бакиевдин штабында иштеген дегени карандай калп. Мен Куловдун штабында иштегем. Ушуну так билбегенден кийин сиздин бул журналист кесиптешиңиз самопал же бир жолу колдонулуп ыргытылган кол жоолук сыяктуу журналист экен. Куловдун штабында иштегенимди Атамбаев жакшы билет. Себеби Атамбаев Куловдун штаб башчысы болгон. Кулов менен Бакиев тил табышып тандем болгондон кийин штаб жабылып, баарыбыз тарап кеткенбиз деп жооп берген Жапаров. Орусияда попкорн оорусу расмий түрдөгү аталышы Эвали илдети жайылып жатат. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Маалыматка ылайык аталган оорунун алгачкы учурларынын бири Томск облусундагы өспүрүмдөн аныкталган. Анда бала узак убакыт бою өзүн жаман сезген. Бирок дарыгерлер бейтапка диагноз кое алышкан эмес. Илдеттин негизги коркунучу майыптыкка тургай өлүмгө да калып келиши мүмкүн экенин дарыгерлер айтышкан. Бала 1 ай бою негизсиз баш ооруп, алсыздыгы болгон. Анын кан басымы мезгил менен көтөрүлүп тургандыктан окуусун токтотуп комплекстүү текшерүү башталган. Деген оору жуктурган баланын атасы жергиликтүү басылмалардын бирине. Ал эми дарыгерлердин айтымында караганында учурда аталган ооруну айыктыруунун жолу жок. Бүгүнкү күндө илдеттин бул түрүнүн медицинадан натыйжалуу дарылоо жок. Оору электрондук тамекиге колдонгон жыпар жыттуу заттар менен шартталган. Аны тамак аш менен бирге колдонсо коопсуз. Бирок үзгүлтүксүз аны дем алганда өпкө оорулары пайда болушу мүмкүн деген ал. Бул оорудан биринчи өлүм 2019-жылы АКШта катталган. Ал эми 2021-жылы июнь айында Москвада өспүрүмдөн аныкталган. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен бул кайрылуунун себеби кызым 5 жашта төлөгөндөн баштап спортсмен болуп келет. Азыркы учурда кызым Индия өлкөсүнө операцияга муктаж. Ал жактан бизге кепилдик берип жатышат. Кызыма $25,000 керектелүүдө. Азыркы учурда $15,000 чогулду, дагы $10,000 чогулбай жатат. Кызымдын диагнозу ДЦП, смешанная формула. Кызым баса албайт, сүйлөй албайт, балдарга кошулуу. Кызымда дагы аракет бар, ошол аракеттин кичине жардам болуп, кыргыз элим ошо кызымды колдоп коюшуна дагы кызым муктаж. Кызым да ошол балдарга кошулуп ойноп кетсе экен, басып кетсе экен деп үмүтүбүз чоң. Кызым атасы дагы муну карабайт, ошол кызым төлөгөндөн баштап азыр 5 жаштан соң ошол 5 жашка чейин дагы бир да карал. Ошол кызым эмне болду экен, бунун келечеги эмне болду экен деп да бир кызык койгон жок. Ошол себеп сиздердин жардамыңыздарга кызым муктаж. Аз да болсо саныңыздарды кошуп жардам берип коюңуздар. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Баарыбызда дагы бала бар. Мындай нерсени эч бири неге каалабайм. Эмбак номери Бегмайты деп чыгат, Сберкартада Бегмайты деп чыгат. Калган маселе боюнча глобально мен өзүм чечем. Анча мынча урушкандар болуп атат. Силер падаша калып тургула. Жана чуркатып атат, чуркатып атат, эми чуркасы өздөрү үчүн чуркашып атат. Ооба. Мен булар чуркагыла, турник асылгыла же болсо брус асылгыла деген жокмун. Өздөрү чуркап, өздөрү для здоровья жүрүшүп атат. Ден соолукка жакшы. Ооба, чурка иштеп албай деп атам. Анан анча мынча бизди урушуп согуп атпайбы? Алар кичине тилдеп тургула, кичине падаша кылып турсаңар эле мен буягын өзүм алып кетем. Макулбу?